Мекендештер арбаңыздар. Бул видео болсо биздин кыргызстандык жарандар Кыргызстандын номери менен Россия Федерациясында айдап жүргөн мекендештер тууралуу абайлаңыздар, сак болуңуздар демекчибиз. Эмне экенин азыр айтып беребиз. Сөз баштарынын астында кичинекей жарнама. Азия парк деген бир парк бар. Диаспоранын атынан десеңиздер, биринчи 10 күн комиссиясы жок. Силерди таксопаркка чакырат. Андан тышкары, эгерде таксопаркка калып иштейм десеңиздер, анда болгону 1% баштап ОСАГО, КАСКО, страховой полис, путевой лист, лицензия бүт баарын жардам берет. 24 саат бою диспетчер иштейт. Телефон номерин айтып кетейин. +7 901 552 47 64. Жана ушул эле таксопарк Кыргызстанда дагы чоң паркын ачыптыр. Аяка Кыргызстандан да кайрыла берсеңиздер болот. +996 502 25 28 00. Мен азда жазып коем. Биз мекендештердин таксопаркты орустардын, чечендердин, азербайжандардын, башкалардын таксопаркына иштегенден көрө биздин мекендештерибиздин таксопаркында иштеп, өзүңөргө да пайда алып келип, мекендештерге пайда алып келиңиздер, бири-бирибизге жардам берели мекендештер. Эми биздин негизги тема. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында көптөгөн биздин жарандар Кыргызстандын номерин айдап жүрөт, парковка төлөбөйт, штраф төлөбөйт, жыргап эле жүрмөй. Бирок сүйүнүш жок. Биринчи ГАИ токтотсо, ошол ГАИ токтотуп же протокол түзөт, же болбосо түшүнүк кат силерден алат. Ошонун негизинде ошол машинеде болгон штрафтын бүт баары ошол сиздин мойнуңузга илинип калат. Эгерде силер Кыргызстан жараны болсоңуздар, анда 2 же андан ашык административдик укук бузуу болсо, бул сөзсүз түрдө выдворение, кара тизме, депортация, реестр. Ошон үчүн абайлаңыздар, же болбосо ГАИ ГИБДДге түшкөндө сүйлөшүп туруп кутулуп кетүүгө аракет кылыңыздар, же болбосо ошол машинени объяснительныйды, түшүнүк катты Россиянын жаранына бир жолу толтуртуп коюңуздар. Себеби штраф келсе дагы ошо Россиянын жаранына келет. Эми ал киши депортация боло албайт, штрафтын төлөп кете бересиңер. Салам мекендештер, арбаңыздар. Москва жергесине Бишкектеги турак жайларды Россияда мекендешиге сатып жатабыз. Марксистский метросунун сатуу бөлүмүн ачтык. Биринчи төлөмү жок. Айына болгону 39 800 сомдон өйдө. 5 жылга рассрочкасы менен жашынакай шарт түзүп бердик. Кичине турак жай боюнча маалымат бере кетейин. Өзү 18 гектар жерде ичинде мектеп, детский сад, поликлиника, торговый центр жана өзүнүн паркы менен турак жай кетет. Керектүү нерсенин баары ичинде болот. Бул жакта бүт квадратураларды сунуштай алабыз. 41 квадрат метрден баштап 99 квадрат метрге чейин келип алып кетсеңиздер болот. Кайрылыңыздар, себептен батирлер биринчи төлөм жок болгону 100 батирди сатып атабыз. Анын жарымынан көбү сатылды. Силер үчүн ушул долбоорду алып келдик. Кошумча сөз. Бул жакта эми WhatsAppка жазсаңыздар болот, же болбосо чалсаңыздар болот. Эми биз очередь менен жооп беребиз. Азыр аябай көп заявка болгондуктан очередь менен жооп берип жатабыз. Күтөбүз сизди. Астына дарегинде жазып коем, телефонда жазып коем, толук маалыматты алып туруп офистен келип Бишкектен батирлүү болуңуздар. Бул боюнча жанагы атактуу биздин эмес, атактуу негизи автоблогер Настя Туман деген кызыбыз бар. Ошонун кичинекей видео ролиги бар экен. Ошону да көрүп коюңуздар. Андан ары кичинекей сөз уланталы. Добрый день. Добрый день. Объяснение писали уже? Объяснение? Какое нужно? Ну что вы на этой машине ездите? Нет, не писала еще. Скажите, как правильно делать. Все скажу. Итак, я на кыргызских номерах езжу в Москве, на Чингане. Сейчас мне первый раз остановили сотрудники полиции. Взяли у меня паспорт, взяли водительское, взяли СТС-ку на эту машину. СТС-ка у меня кыргызская, потому что я эту машину оформила в Кыргызстане, собственно, как вы знаете. Он сначала меня сейчас по базам, по всем проверит, говорит, паспорт мой забрал. Так. Ага. Здесь вот фамилию не стал запомнить, а здесь управляй машиной личной достаточно. Ага, это получается объяснение должен написать каждый, кто ездит на кыргызских номерах, правильно? Не только на кыргызских, а на всех иностранных знаках. Ага. А вот скажите, как мне, я вот просто только недавно езжу, как мне правильно платить парковки, штрафы на эти номера? Или вы мне сейчас в базу внесете? Мы вас внесем в базу, чтобы вы потом могли спокойно, так сказать, и платить парковки, и в электронном виде штрафы вам приходили, вы их также оплачивали.
О, отлично. То есть, получается, все, на этих номерах я могу передвигаться в Москве. Ну, не именно сейчас, я не знаю, там завтра, послезавтра, когда вас внесут в базу, когда вы в базе появитесь, то все, полноценно уже можете так ездить. И сколько это можно времени ездить так? Ну, вы на данной машине, Да, сколько вам удобно. сколько удобно. Итак, вот так выглядит вот это объяснение. Значит, я здесь заполняю свои данные. Ездить в Москве можно. Мою машину вносят в базу ГИБДД. Сотрудник полиции в Москве сказал, что сколько хотите, столько ездите. Вы на данной машине, Да, сколько вам удобно. сколько удобно. А как там будет меняться закон, мы не знаем. Ну, типа, пока ездите и ездите. Эми Настя Туман жашынакай түшүндүрүп кетти. Бул кыз түшүнүк кат жазып берди. Бул түшүнүк каттын ордуна протокол түзүлсө дагы ошондой эле система болуп, ошол кишинин атына ошол машинанын штрафынын бүт баары мойнуна илинип калат. Ошон үчүн сак саламат болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.